14 ноябрь бүткүл дүйнөлүк кант диабетине каршы күн экен. Мына ошол күндү утурлай биз бүгүн кант диабети тууралуу кеп кылалы деп отурабыз. Биз бүгүнкү темабыз кант дартына даба барбы деген теманы коюп алдык. Бизде түз байланышта телефонубуз бар 59 20 70. Колдон келсе байланышып өзүңүздөрдүн сурооңуздарды берсеңиздер болот. Эфирде учурда аны мен Керим Айдаров алып барам. Саламатсыздарбы? Дегенде мен бүгүнкү коноктор менен тааныштырып алайын. Андан кийин кеп баштайбыз. Менин жанымда Дилбар Саттарова, врач-эндокринолог. Кийинки студиябызда Нуркан Жумабаева, кантсыз балалык коомунун директору. Саламатсызбы? Урматтуу коноктор, бул кант диабети деген дарт аябай жаман экенин мен азыр окуп алып коркуп отурам. Бул мурдагыдан дагы жашарып атканын дагы маалымат каражаттарынан билдим. Мурда 40 жаштан жогору уланса азыр жашарып кетти деген кептир айтылып атат. Эмне себептен? Дилбар айым, ушундай жөнүндө кеп кылалычы. Саламатсыздарбы? Эми биринчи айтып кете турган нерсе бул кант диабети. Бул элдин оозуна таркаган сөз, бул сахарный диабет. Себеби кант диабети десек көбүнчөсү эл түшүнбөй келет. Кант диабети деген бул кандагы канттын деңгээлинин жогорулашы болуп эсептелет. Нормаларга келсек, манжанын учудан текшергенде сахар кант 3,3-дөн 5,5-ке чейин норма деп эсептелет. Манжанын учудан. Эгер венадагы плазмадан текшерилгенде 6,1-ге чейин бул норма деп айтылат. Эгер ошол деңгээлден жогору болуп калса, бул уже канттын жогорулашы болуп айтылат. Кант диабети тилекке каршы аябай дүйнөдө көбөйүп келатат. Дүйнө жүзү боюнча 400 миллиондон ашык киши катталган. Биздин Кыргызстанга келсек, статистика боюнча быйылкы жылы 60 000 киши катталган. Бул катталгандардын саны, катталбагандардын саны будан 2-3 эсе көп деп айтат. Ошону каттаса болобу? Маселен бул эми өнөкө тоору коркунучтуу экен. Эми буларды каттаса болот. Эгер бул кант диабетиге кайра кайтсак, бул кант диабетинин коркунуч факторлору бар. Факторы риска деп коет. Ошо кант диабетиге чалдыга турган факторлорго бул ашыкча салмактуулук, семиздик, 45 жаштан жогору жаш курак. Эгер аял киши төрөгөндө балдарынын салмагы 4 килограммдан ашыкча болсо, эгер киши текшерилсе кан басымы жогору болсо, кандагы холестериндин жогору болсо, аз кыймылдуу жашоодо болгон кишилер барып кантын сөзсүз текшерип турууга зарыл да. Анан ошол кант диабетиге чейин преддиабет деген диагноз дагы бар. Бул кант деңгээли, кант диабети диагноз коюлбайт, ошого чейинки уровень. Эгер ошол деңгээлде кармап калсак, кант диабети болбой калышы мүмкүн. Ошондуктан бир жылда бир ошол жана мен айткан коркунуч факторлору бар кишилер бир жылда бир өздөрүнүн поликлиникасына барып, үй бүлөлүк дарыгерлерге кайрылып, кандагы канттын деңгээлин текшерип турсалар туура болмок. Мен экинчи студияга Нуркан айымга суроо бергим келип турат. Нуркан айым, кант диабети менен жабыркаган адамдар жашарып кетти, андан аябай көбөйүп кетти деп атпайлыбы? Сиз эми билесиз да ошол эмне себептен жашарып кетти? Ушул жөнүндө кеп кылыңызчы. Саламатсыңарбы? Эми кант диабети өзү эки түрдүү болот, эки түрү бар. Биринчи тип менен экинчи тип деп бөлүнөт. Мына биздин доктор айтып кеткендей, экинчи тип диабет бул основном 40 жаштан өйдө адамдар көбүрөөк чалдыгат. Бул туура эмес тамактануу, туура эмес баягы ашыкча салмак, ошолорго карата болот. Эми болсо азыркы күндө бизде жаш балдардын дагы ошол кант диабетиге чалдыкканы көп болуп жатат. Бул биринчи типтеги диабет деп коет. Азыркы учурда вот Кыргызстанда 8 айлык балдарда ошол кант диабетиге чалдыгып атат. Булар инсулин зависимый форма менен. Эми муну эмнеге көбөйүп кетип атканын себептерин биздин азыр докторубуз айтат.
эмне себептерден деп. Но бирок бизге в основном эле баягы эмне дейт, генетическая предрасположенность деп коюшат. Вот, и жаш балдарды көбүнчө вот вирус, грипп, андан тышкары баягы коркуп кетсе, стресс болсо, ошондо бир организмде кандайдыр механизм срабатывать этип, ушул кант диабети 1-тип менен ооруганга алып келет. Ошондон улам азыр вот бизде дагы жаш балдарды кант диабети менен оорусу көбөйүп атат. Бир жылда 20 баладан 40 балага чейин ооруп атышат да азыр кант диабети менен. Жылдан жылга саны көбөйүп атат. Дилбар айым, ошо жаш балдардыкы эмне себептен көбөйүп атат? Мурда айтып атпайбызбы, жана 40тан жогору болгондо башталчу эле бул оору депчи. Себеби эмне? Кант диабети илгери бул жок болсо керек эле менимче жаштарда. Кант диабети бар болчу мурда эле. Кант диабети өзү классификация боюнча көп бөлүктөргө бөлүнөт да. Булар эң негизгиси бул 1-тип, 2-тип гестациялык сахарный диабет деп коет. Бул и ана жана башка другие типы, башка түрлөрү деп бөлүнөт. Ошолордун арасынан эң көп кездешүүчү бул 1 жана 2 тип болот. Алардын ичинен 80% 2 типтүү. Ошо жана мен айткан 2 тип эмнеси, кандай кылды? Азыр айтып кетем. 1 тип бул уйку бездеги бул куракка байланыштуу болот. 30 жашка чейинки кишилер ооруйт. Балдар. Булардын уйку безинде абсолюттук инсулин жок. Буларда уйку безде ар бир кишиде өзүнүн уйку безинде бета клетка деген бар. Ошо бета клетка бизге инсулин бөлүп чыгарып турат, гормон. Инсулин деген бул гормон. Бул инсулиндин жардамы менен биздеги кандагы канттын деңгээли нормага келип турат. Ошол инсулин жакшы чыкпай калганына байланыштуу кандагы канттын деңгээли жогорулап кетет. Ошол инсулин, гормон, ошол 30 жашка чейин курактагы балдардын инсулини такыр чыкпай калганына байланыштуу бул 1 тип диабет деп айтылат, кант диабети деп айтылат. Булар только инсулинди алганга гана муктаж. 2 тип башка айыгуу жолу жок, айып жол жок. 1 типте тукум куучулук деле мааниси бар, бирок 1 типте көбүнчөсү жана вирустук поражение болот да, же аутоиммундук поражение болот. Анан жанагы Нурхан эже айтып кеткендей, коркуп кеткен случайлар да болот, ушундай кездешет. Кичинекей балдар көбүнчөсү коркуп кетип туруп, анан 1 ай 2 айдан кийин эле кант деңгээли көтөрүлүп кеткендер бар. 2 типке кайрылсак, 2 тип бул 2 тип 30 жаштан жогору жаштагы кишилер ооруйт. Буларда деген абсолюттук инсулин эмес, буларда относительно анча-мынча инсулин чыгып турат, бирок же инсулин чыгып туруп өзүнүн жумушун аткарбайт. Инсулин эмне үчүн аткарбайт? Себеби киши ашыкча салмактуу болот. Ашыкча салмактуулук, ошондайга айтканда, ошо клеткалардын сырткы картмаларын жаап калат дагы, инсулин баары өз түптүз өзүнүн эмесин жасай албай калат, жумушун. Ошого байланыштуу инсулин клеткаларга өтө албай калат дагы, кандагы канттын деңгээли жогорулап кетет. Бул ошо жана мен айтып кеткен коркунуч факторлор риска деп коет. Ошо семиздик, ашыкча салмактуулук, аз кыймыл жашоо да, давлениясы көтөрүлгөндөр, кан басымы, холестерин көтөрүлгөн, ошо жана аял кишилер 45-4 килограммдан ашыкча бала төрөгөндөр, ошол кишилерге бир жылда бир сахарын текшерип туруш керек. Анан гестационный сахарный диабет деп коет. Кант диабети бул аял кишинин кош бойлуу мезгилинде гана кант көтөрүлөт. Анан кийин төрөгөндөн кийин кант өзүнүн нормасына түшүп калат. Демек, бул ооруду бүгүнкү биздин заманга жараша жасалган оору турбайбы пайда болгон, Маселен, бизде Кудайга шүгүр дасторконубузда бардыгы бар. Жейбиз, иштебейбиз, телевизор көрөбүз, же сотка чукулайбыз. Анан ушунун аягында ушул дартка чалдыкканга бир шарт түзүлүп калат турбайбы? Шарттар көп болот. Демек, ошон үчүн кандай кылышыбыз керек биз? Эми эң биринчи ошол фактор, азыркы мен айткан коркунуч факторлорун эгер киши өзүдө 3төн ашык факторду көрүп калса, мисалы 45 жаштан ашыкча бир киши өзүнүн ашыкча салмактуулугун көрсө, эгер кан басымы жогору болгон болсо, ошол киши сөзсүз түрдө өзүнүн үй бүлөлүк дарыгерине барып кантка сөзсүз текшерип койсун өзүнү. Анан ошо ашыкча салмактуу кишилер сөзсүз түрдө эле барып канттын жогорулашын күтүп отурбастан, ошо ашыкча салмактуулук менен күрөшүш керек. Аны үчүн туура тамактаныш керек. Туура тамактануу деген бул бизде диета деген, орусча айтылганда. Диетаны бизде көпчүлүк эл диетаны ачка жүрүү деп элестетишет. Ачка жүрүү деген бул туура эмес. Ошондуктан
туура тамактаныш керек, өз учурунда тамактаныш керек, аз-аздан, бат-бат. Частое дробное питание деп айтылат. Мен Нуркан айымга суроо бергим келип турат. Нуркан айым, бул жаштар кичинекей ымыркайдан бери азыр айтып атпайбызбы, ушул инсулин, кант диабетине көп чалдыгып атышат депчи. Ушуну эми алдын алып бир кандай бир деңгээлде аракет кылса болобу? Сиз эми изилдеп көрдүңүзбү ушул боюнча? Ооба, эми азыркы күндө баягы бизден мына доктор айтып кеткендей эле, биринчи тип основном балдар ооруган кант диабетинде бул генетический предрасположенность, стресс, вирусный заболевание деп жатпайбы? Бизде деген профилактический работа болуш керек да, өзү негизи эле. Ошондо баягы жаш эне боюнда болгондо ошол мезгилде эле кандай кылып тамак жеш керек, кандай вес салмакта бала төрөлүш керек, кандай прививкалар алыныш керек, кандай образ жизни болуш керек, ушулар кандай жаңы төрөлгөн бала грудное вскармливание, андан кийин баягы кошумча берилген тамактар, ушундай немелерди информационный работаны если бизде жакшы бир немеге коюлуп кете турган болсо, мен ойлойм көп эле немени кант диабети менен оорунун профилактикасын кылса болот да. Азыркы күндө эң мындайча айтканда ойлонтуруп коюп аткан нерсе бул кант диабети экинчи тип менен жаш балдардын оорусу көбөйүп атат. Если мисалы мурда биринчи тип менен көп бала ооруса, азыркы күндө экинчи тип менен дагы балдардын саны көбөйүп баштап атат да. Бул эмнеден келип чыгып атат? Балдардын туура эмес тамактануусу, мектептерде туура эмес тамак берилүүсү, менюнун баягы эмне дейт, бир общий бир кандайдыр правильный питание, туура тамак боюнча бир меню ойлонуп мындай иштелип чыгылбаганы. Вот. Андан кийин билесиз да, бизде социальное положение мындай көп үй бүлөлөрдө основной эле нан менен эле чай, анан мындай туура тамактаныш үчүн мындай дополнительный акча каражат керек да. Вот. Ушундай нерселерге көңүл бурула турган болсо, андан кийин дагы физическая нагрузка. Мисалы бизде азыр жаш балдарда, особенно да школьный возрасттагы балдарда физический нагрузка аз. Спорт комплекстери мындай бесплатный балдар бара турган спорт комплекстери, бассейндер бизде деген Кыргызстанда жок. К сожалению, бунун бардыгы эле ушул кант диабетинин экинчи тип менен жаш балдардын оорусунда мындай санын көбөйткөнгө алып келип атат да. Биринчи типте эми бул баягы эле биздин мына азыр врачыбыз айтып кетти, себептери бир аз башка, но бирок профилактика кылына турган болсо, дополнительный спорт клубтар бесплатный балдарга заниматься эткенге питанияны туура түшүндүрө турган болсок, бизде бул ооруну алдын алса болот. Азыр бизде бир цитата бар экен, ошону угуп алалы, анан кийин кайра кеп кылабыз. Маалыматтарга таянсак, дүйнө жүзүндө кант диабети менен 200 миллиондон ашык адам жабыркашат. Илдет жылдан жылга өсүп, анын курмандыктары көбөйүп жатканы тынчсыздандырбай койбойт. Кант диабетинин кесепетинен бир жылда дүйнөдө 600 миңден ашык адам көрүү жөндөмдүүлүгүн жоготушуп, 500 миңдейинин бөйрөктөрү иштебей калат. Ал эми ооругандардын жарымынын көбү өзүнүн оорусу жөнүндө билишпейт. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун маалыматтары боюнча бир жылда кант диабетинен 4 миллионго жакын адам өлүмгө душар болот. Кудай сакта, ушул эле маалыматтан мен дагы бир нерсени окудум. Дүйнөдө ар бир 7 секундта бул дарттан бир адам көз жумат экен. Ар бир 7 секундта 2 адам дартка чалдыгат экен. Ар бир 30 секундта бул оорунун өтүшүп кеткен түрүнөн бир адамдын буту ириңдеп операция жолу менен кесилет экен да. Бул деген бир үрөй учурган окуя да. Мен аябай коркуп отурам. Кудай сактасын, саламаттык, элибиздин саламаттыгы бир жакшы болсун деген тилекте да. Нуркан айым, жана эле сиздин оюңузга ушу маалыматтык эмелерди бир элге жайылтыш үчүн кимдер кызмат кылыш керек? Ушундай дарттар ушуну күчөп атат, айланайын, момундай кылып жүргүлө, тигиндей тамактангыла деген маалымат берип бир оорунун алдын алыш үчүн. Бул жерде мен ойлойм, бүт эле министерстволор чогуу мындай иш алып барыш керек. Министерство молодежи и туризма бар бизде. Бул жерде баягы эмне дейт, спортту аябай жакшы жогору деңгээлде информация кылып, мындай адамдарды спортко өзүнүн немесин, интересин көбөйтүш үчүн. Бизде Министерство здравоохранения, булар деген баягы через центры укрепления здоровья информационный работаны аябай көп алып барыш керек. Кандай кылып тамак жейиш керек, кайсыл
кайсыл больницага барыш керек, кайсыл врачка мындай обращение кылыш керек, муну Министерство здравоохранения караш керек. Андан кийин бизде деген Министерство образования, мына билим берүү министрлиги бар. Ал жерде дагы мектептерде, дошкольный учрежденияда балдар кандай кылып келиш керек? Эси бала ооруп калган болсо, анда эмне үчүн алып келиш керек эмес балдарды? Вот ушундай информационный работаны муну бүт эле министерстволор чогуу жасаш керек да. Ошондо мындай роликтер крутиться этилиш керек. Ошондо мен ойлойм, в принципе, информационный работа көп болсо, адамдар ошону уккан сайын мындай өздөрүнүн ден соолугуну жакшыраак карашка аракет кылышат да. Бул жерде спортко көбүрөөк көңүл буруш керек. Спорт мындайча айтканда, спорт боло турган болсо, бизде да мындай подвижность ал көп нерседен сактап калат да, көп оорулардан. А бизде азыр балдар основной эле үйлөрдө баягы телефондорду кармай эле Wi-Fi'де отуруп калбадыбы интернетте. Ошол жерде ушундай немени көбүрөөк кылса, биздин журналисттер, телевидение булар аркылуу көбүрөөк ушул диабет жөнүндө, тамак аш жөнүндө ушуларды көбүрөөк айтылыш керек. Роликтер, соцроликтер бекер телевиденияда неме кылыныш керек да, баягы эмне дейт, крутить этилиш керек. Эртең маселе мына 14 ноябрга карата балким ушул дарт жөнүндө бир жыйын болуш мүмкүн да, болуш керек. Анан ушунда өкмөткө сиздер маселен мындай кайрылып, министерство бар чогулуп ушундай маалымат берип, алдын алганга элге жардам берели деп бир маселе көтөрсөңүздөр болобу? Бизде жылында ар жылы, мисалы 14 ноябрь эми дүйнө жүзүндө кант диабет оорусун менен ооруган адамдардын мындай күнү деп эсептелинип атпайбы? Ошого карата ноябрь айында жылына эле көп эле вот кант диабетинин информация берүү боюнча көп иш жүргүзүлөт. Биз эртең мисалы 12 ноябрь күнү саат 2-де ошол биздин мамлекеттик органдары жана биздин вице-премьер-министр Алтынай Сейитбековнанын катышуусунда Жанат отелинде саат 2-де мындай рабочий совещание өткөзөбүз. Ошол рабочий совещанияда биз 3 маселени көтөрөбүз. Бул кант диабети менен ооруган балдардын жана балдардын ошол инсулиндерди достаточно объемда жетиши үчүн, андан кийин инклюзивный образование, кандай кылып булар инвалидность алыш керек, ошолар жөнүндө мындай 3 чоң маселени көтөрүп чыгабыз. Мындайча айтканда, азыркы күндө бизде аябай жакшы мындай жаңылыктар деле бар. Министерство здравоохранения жакында эле 28 октябрда биздин приказга кол койду. Азыр мурда 18 жашка чейин балдар аналоговый инсулиндер алса, азыр 29 жашка чейин алат деген вот приказыбызда чыкты. Эми госоргандар менен биздин жумуш мындай тыгыз, аябай мындай конструктивный диалогто азыр кетип атат. Мамлекет дагы колунан келген жардамына беришке аракет кылып атат да. Эми бүт бардыгы эле финансированияга барып такалып калып атат да бүгүнкү күндөчү. Туура айтасыз, инсулин азыр жетиштүү элеби? Азыркы күндө эми бизде 18 жашка чейин балдар аналоговый инсулин, эми мындайча айтканда жакшы качестводагы инсулиндерди алышчу. Бүгүнкү күндө ошол айтып кеткендей 28 октябрда бизде приказга кол коюлду. 29 жашка чейинки жеткен балдар ошол жакшы качественный инсулиндерди алышка азыркы күндө укугу бар да. Качественный эместер да барбы? Жок, эми инсулиндерди мындайча айтканда эми ар түрдүү түрлөрү бар да. Булар деген аналоговый, биосимиляр, генно-инженерный деп өзүнүн химический составы боюнча, анан кандай жол менен баягы иштеп чыгарылган жолу менен чыккан немелеринде өзүнүн разницасы бар. Эми булардын өзүнүн качествосунда дагы, иштеп чыгылганда дагы, анан турган баягы себестоимостунда дагы өзүнүн разницасы бар. Бизде Кыргызстанда 2015 жылга чейин бүт биринчи тип менен ооруган балдар, анан чоң немелер бардыгы аналоговый инсулин алчу. Бул самый качественный инсулин деп аталат. Ошол 2015 жылы бизде приказга кол коюлуп, андан кийин бизде 18 жашка чейин эле балдар аналоговый инсулин алып калышып, андан чоңдору уже генно-инженерный инсулиндерине өтүп калганда. Бирок азыркы күндө ошол 29 жашка көтөрүлдү ошол неме. Баса ушул баасы канча?
Инсулиндердин баасы ар түрдүү. Аналоговый инсулиндер бүт дүйнөдө деле кымбат деп эсептелинет. Бирок азыркы күндө мына бизде айтып кеткенимдей эле инсулиндин түрү көп да, бирок бааларында көп деле разницасы жоктугун биз деле көрдүк. Жакында деле мына биз тендерге мен жылына эле катышам. Бизде биосимилярлар азыр тендерде участвовать этип атат. Булардын деле баасы аналоговый инсулинден кем эместигин биз көрдүк да. Алар деле баасын 2000 сомдон ашык коюшкан. Dilbar айым, мына маалымат таркатып, элге ушул дарт жөнүндө түшүндүрүү керек деген маселени азыр көтөрдүк да. Ушундай кылыш керекпи өзү? Ооба, биздин башкаруучу руководителдер деле жыл сайын биз диабетический общество бар, өзүбүздүн президент бар. Жыл сайын 14 ноябрь күнү биз акцияларды өткөрөбүз. 14 ноябрь күнү келип өзүңдүн сахарыңды текшерип кет деп бир канча жолу Ала Тоо площадьта өткөрүп аттык. Быйыл андай болбойт, башка процедураларды өткөрүп атабыз, мероприятияларды. Ошо эң биринчиси экинчи тип, ошо айтпадым азыр, экинчи тип диабети эң көп кездешкен бул экинчи тип. Мен өзүм детский эндокринолог эмесмин, мен взрослый. 18 жашка чейинки ооруларды карагандар, булар бизде өзүнүн балдардын эндокринологу бар. 18ден жогорку жаштагыларды биз чоң эндокринологдор карайбыз. Ошо бизге көбүнчөсү кайрылгандар, булар ошол биринчи типтен чоңоюп, 18 жаштан чоңоюп бизге келгендерди биз дальше карайбыз. Анан экинчи тип көбүнчөсү биз карагандар ошолор. Анан экинчи типтики ошо биринчи очередь ошол ашыкча салмактуулук болуп атат. Ошо кан басымы жогору. 35-40тан жогору жагы. Ооба, 35тен жогору. Экинчи типтин биринчи типтен айырмасы дагы булар таблетка түрүндө дарыланышат. Бир аз жеңилирээк болот экен да, бир аз жеңилирээк. Бирок бул экинчи типтики ошол кабылдоолор деп коет, осложнение, өтүшүп кетишүүсү, ошолор аябай коркунучтуу. Эгер канттын нормасын кылбаса, анда деген ошол осложнениелерге алып кетет. Бул көзү көрбөй калат, буту кесилет, анан бөйрөгү иштебей гемодиализ деген аппаратка барып калат. Ошону менен коркунучтуу, ошого байланыштуу биз ошол канттын деңгээлин түшүрүп, ошону менен күрөшүп атабыз. Демек, ушул жаман дарт чалдыкпаш үчүн кандай тамактарды жеш керек? Эми баягы семирбеш үчүн дагы алдын алыш үчүн дегендей. Эми туура тамактануу деп айтабыз. Туура тамактануу деген бул аз-аздан бир күндө бир жолу жеп коюп эле кечке ачка жүргөнгө тоже туура эмес. Ошондуктан бир күндө аз-аздан, бирок өз убагында эртең менен түштө кеч сөзсүз тамактаныш керек, туура тамактаныш керек. Нандын санын азыраак жеш керек, камыр тамактар, майлуу тамактарды азыраак жеш керек. Анан көбүрөөк кыймыл, ошол Нурхан эже айткандай спорт менен көбүрөөк машыкса жакшы болмок. Ошол биздин мамлекет ошого көңүл бөлсө, анан мындай профилактический деген бул рекламаларды бергенге бул ошондой эле финансылык жакка барып такалып атат. Ошол маселени биздин руководителдер деле көтөрөт ошол суроону, бирок кайра эле ошол акчага такалат дагы, ар бир күрөтүп эткен рекламасы акча болот. Ошондуктан элдин карапайым элдин саламаттыгы үчүн акчаны табыш керек деп ойлойм. Анткени акчанын керек болсо башка жака деле кетип атпай, андан көрөктүү элдин саламаттыгы үчүн ушул маселени эң мыктап караш керек деп ойлойм. Бул жетекчилердин кулагына күмүш тырга болсун. Ал эми сиздерге мен дагы ушул сизге айткым келип турат да. Муну айыл жеринде эл эмне менен ооруп атканды эле билбейт. Анан өтүшүп кетиши мүмкүн. Анан кийин кыйын учурга келгенде анан кийин атасын көрүп чуркап калышат да. Ошол айыл жерине барып, элдин саламаттыгын караганга болотпу? Болобу? болот. Ал үчүн дагы баягы эле каражат керек, туурабы? Ал үчүн дагы айла жок, чоңдорго жалдырап барыш керек. Мына ушундай маселе. Нуркан айым, сизге суроо да, Нуркан айым, муну кант диабетине чалдыккан адамдардан кайсы тармактагы адамдар көбүрөөк чалдыгат? Маселен, аз камсыз болгондорбу же бай жашагандарбы? Сиздин маалыматыңыз барбы? Эми мисалы өзү кант диабетини байлардын оорусу деп коет да. Эмне дегенде баягы акчасы бар адам көбүрөөк туура эмес тамакты жегенге немеси мүмкүнчүлүгү бар. Мисалы таттуу, газировка, акчаң болсо баягы бар жокту алып жегенге
больше возможностей, да. А так азыркы күндө эми бул дарт өзү негизи бай, кедей, аны тандабайт экен. Бүт эле бардык баягы эмне дейт, нация бүт бай деле, кедей деле бүт бардыгы чалдыгат. И бул жерде мен ойлойм, аң сезим биринчи очередь көтөрүлүш керек. Вот оорубастык үчүн. Ошол бизде эми баягы эмне дейт, бүт бар жок эле айтып кеткендей финансовый жакка барып эле такалып калып атпайбы? Азыркы күндө билесиз да, баягы бир семьяда бүт бардыгын эле иш менен камсыз эмес, баягы тамак аш, бизде билесиз культура питания өз негизи бир күндө бир эле жолу тамак жасалат, анда да бир түрлүү тамак, мисалы биринчи болсо анда экинчи жок, экинчи болсо биринчи жок. Салат дегенди көп деле бизде мисалы мындай көп адамдар жебейт. Вот. Андан кийин суу ичкенде мисалы бир күндө адамдар деген 2 литрге чейин суу ичиш керек мындай бир күндүн ичинде. Суу ичкенге мындай культура питья воды тоже бизде көп деле развитый эмес. Мисалы бизде жаштар бүт бардыгы эле газированный баягы чай, газированный суу ушуларды эле постоянно употреблять этет. Ошондуктан бул жерде айтып кетет элем, вот информационный работа о культуре правильного питания туура болуш керек да. Ошол спорт жана питанияны туура түшүндүрө турган болсок, бизде азыраак адам ооруйт. Азыр бизде дагы бир маалымат бар экен, цитата. Ошону берип койсоңуздар. Ар бир эле ооруну алдын алуу үчүн биринчи кезекте туура тамактанып, спорттук көнүгүүлөрдү жасап туруу кажет. Ошондой эле майлуу, куурулган жана калемпирлүү же ачуу тамак аштарды көп колдонбой, спирт ичимдиктеринен, чылым чегүүдөн алыс болуу зарыл экенин дарыгерлер эскертип келишет. Булар канттын көбөйүшүнө гана алып келбестен, адамдын организминдеги башка ооруларды да козгошу толук мүмкүн. Ооруну дарылоодо диетаны жакшы көзөмөлдөө менен бирге рационунан ун, кант, таттуу жана майлуу тамактарды таптакыр алып салуу талапка ылайык. Кант диабети менен ооругандарга эң башкы эреже уруксаат берилбеген азыктардан баш тартып, коон, инжир, жүзүм, мейизи таптакыр эле унутуп койгон туура. Ошондой эле глюкозага бай азыктарды колдонуу өтө коркунучтуу. Анткени алар канга бат сиңип, дароо кандагы канттын өлчөмүн көтөрүп жиберет. Кант диабетине чалдыккандар үчүн эң пайдалуу азыктар сабиз, помидор, баклажан, ашкалак, алма, апельсин, лимон жана кара өрүк. Дилбар айым, демек ушундай аягындагы туура тамактаныш үчүн ушундай тамактар жеш керек экен, арактан, тамектен алыс болуш керек экен, туурабы? Туура айтып атабызбы? Эң туура. Эми бирде такыр эле унутуп коюш керек деген сөзгө кошулбайм. Эгер ден соолугу өзүнө анализдери жакшы болсо, кант деңгээли нормальный болсо, анда жей берсе болот. Ошол кант диабети бул эми жай жарылуучу бомба деп айтылат экен. Элде ушундай сөз бар. Ошондуктан кант диабетине чалдыгып калбаш үчүн ашыкча салмактуу болбош керек, спорт менен машыгыш керек, анан жанындагы үй бүлөлүк дарыгерлерге бир жылда бир кайрылып, кандагы кантын текшерип койсо жакшы болмок. Нуркан айым, мен сизге дагы бир маселени айткым келип турат да, эртең жыйын болсо, вице-премьер-министр катышат деп атасыздар, бир жоопкерчиликтүү жетекчилер катышса, ушул кант диабетин, маселен азыр 60 миңден ашык Кыргызстанда ооруйт деп атабыз да. Ооруган бул официалдуу түрдө тизмеде бар экен да, андан ашыгы да бар экен, бирок аны эч ким билбейт дейт да. Ошо айыл жеринде деги эле жалпы элдин баардыгын ушул кант диабети менен мындай текшерип чыкса болобу? Ушуну бир маселе көтөрүп койсоңуз болобу ошол? Эми биз мисалы мен өз негизи эле менин уюмум баягы балдар менен иштеген үчүн, бирок биз баягы экинчи типке дагы көңүл буруп баштадык да. Биз былтыр ушул биздин Жалал-Абадская областта скрининг кылганы барганбыз. Баягы ошол эл менен айыл жердеги жашаган адамдардын кант диабети боюнча кандай информациясы бар деп. Ошондо мен биринчи таң калган нерсем, мен өзүм эле айылымда баштаганымда ошол скринингде 38 адам келип эртемен кант тапшырып, баягы биз скрининг кылганда, ошонун ичинен 13 адамда кант диабети чыкканда, булардын сахары 13-төн 26-га чейин баягы көрсөткөн.
Вот, биз ошондо сураганда, кандай сиз билбейсизби десем, жок, башым эле ооруп жүрөт, а мындай кант диабети менен ооруганымды билчү эмесмин деп. Биз менен чогуу биздин эндокринолог барган, ал сразу направление жазып, кайсыл жака, кайсыл докторго барыш керектигин айткан. Любой эле жерде, мисалы, айылдарда биз бул жумушту жасасак болот. Муну үчүн көп деле каражат кетпейт. Буга ошол кантты өлчөш үчүн глюкометр менен, ошол тест полоскалар менен скрининг жасала турган болсо, же болсо лабораторный немеде адамдардын алдын ала ошол кандай состояниясында кант диабети барбы жокпу, ошону көрсөтсө болот да. Конечно, скрининг жолу менен биз көп нерсенин алдын алсак болот. Бирок мунун үчүн дагы программа керек. Ошол программа пландын негизинде Министерство здравоохранения ошол жергиликтүү координаторлор менен, баягы областтын координаторлору менен хотя бы ошол диабет айында ошол скринингдерди жасаса болот да. Буга көп деле каражат кетпейт негизи. Немеге дегенде баягы кант диабетинин анализи өзү негизи көп деле кымбат турбайт. Рахмат, сиз аябай маанилүү ой айттыңыз. Ылайым биздин бүгүнкү берүүбүздү ошо эл багарлар көрүп, атасынан көрө бул аябай жаман оору турбайбы, элибиздин саламаттыгын карайлы деген бир жакшы ойго келет деген ишенимди кылалы. Урматтуу калкым, биз ар дайым бекем ден соолукта бололу, оорубаңыздар, ар дайым жакшы күндөр биз менен болсун деп тилек кылалы. Эфирибиздин соңуна чыктык. Кийинкиде көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.